Жараткан бар болсоң, эмнеге ушул баланын өмүрүн кыргыздын бактысы үчүн сактап калбадың? Уланбектин учуп кеткенин угуп, мээме биринчи келген ой ушул болду. Уланбек Азаттыкка даярдаган алгачкы берүүлөрүн уккандан кийин бет алгандан кайтпаган өжөр жигит экен. Болочокто CNN телеканалынын бизнес корреспонденти Ричард Квест сыяктуу теманы сөөктөй мүлжүп, мазмунун ар бир адам даптаана түшүнгөндөй кылып ачып берген эл аралык деңгээлдеги импровизатор журналист болот деп түшмөлдөп койгон. Бул оюмду Уланбекке телефондон баарлашканда айтсам, байке деп каткырып койгон. Уланбектин эл аралык деңгээлде иштеши үчүн Азаттык радиосу сонун платформа болду. Анын насилинде катылган журналисттик, изилдөөчүлүк дараметинин ачылышына чоң мүмкүнчүлүк берди. Өлкө ичиндеги беделдүү деген башка маалымат каражаттары Уланбектин бийлик чөйрөсүндөгү былыктарды ашказанды богу жини менен ачып көрсөтүүсүнө макулдейт беле. Даап барган учурда да алардын үнү жамы журтка жетет беле. Уланбек даярдаган видео берүүлөрдөн казынанын канын сүлүктөй соргон коррупционер жемкорлор менен сүйлөшкөндө үнү болк этпей, суроолорду кызык каккандай бергенин баарыбыз көргөнбүз. Бул анын өз чөнтөгүн акчага толтурууда напсисин араандай ачкан кызмат адамдары. Кыргызстандын бүгүнкү абалы үчүн жооптуу экени терең түшүнүп, алардын сук дүйнөсүн тайманбай ачууга бекем бел байлагандан болсо керек. Телефондон баарлашканда үнү камкор жана мейирман сезилер эле. Мынтип жазган себебим, мурда кийин Улан менен жүзмө жүз олтуруп дидарлашкан эмеспиз. Бирок телефондон маал-маал пикир алышып турчубуз. Былтыр Прагага Азаттык радиосунун баш кеңсесине келген кезде мен Балтимордо болчумун. Кийин Бишкектен келген турбайсызбы? Өткөндө сиз жок экенсиз. Жүздөшүп сүйлөшө албай калбадыкпы байке? Бишкекке качан келесиз деген телефон чалганы жадымда. Өткөн айдагы көрүстөндөгү коррупция берүүсүнөн кийин Уланбекке телефон чалып, "Кабылан, этият болуп жүр" десе макул байке деп күлүп койгон. Ал эми саясатташкан мумия даярдалып жатканда 2 мертебе сүйлөшкөнүбүздү. Баткенге кайын журтуна барып келгенин, Дубанда келерки жолу көңүл бурчу кандай жерлер бар экени тууралуу сураган эле. Сөздөн сөз чыгып олтуруп, медреселер маселесине жакын арадагы берүүсүн сөзсүз арнайм деген болчу. Уланбектин коомдогу көйгөйлүү маселелерден кыйгап өтө албаган мүнөзүн, элибиздин өсүшүн артка тарткан проблемаларды чечкенге өз салымымды кошоюн деген мекенчил табиятын көрсөтүп турат. Уланбектей чоң жана таланттуу журналист өлкөбүздө коррупция каршы жүрүп жаткан күрөштө чоң күч болмок. Улан даярдаган берүүлөр эл арасында казынакор, коррупционерлерди тамырын кыркуу мүмкүн. Ушинтип коомубузду, өлкөбүздү жаңылайбыз деген ишенимди жаратканын Азаттыктын окурмандары менен фейсбукчулар жазган пикирлер тастыктайт. Бирок өмүрүң жылт эткен жылдыздай кыска экен Уланбек. Журтташтарыңдын көбү чыркыратып түбөлүк сапарга кете бердиң. Эми өлкөнү чөөдөй талап тоногон жемкорлор төшөктү аркы терки олдоктобой тынчукташат экен.